Берген көмүр мынакей могун. Кантип көт могундай болгон. Мындай көмүр Бишкек шаарынын Свердлов, Ленин жана 1-Май райондорунда жашаган ардагерлерге жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга таратылып жатыптыр. Нааразыланган 30га жакын үй бүлө сапатсыз кара отунду алуудан баш тартышууда. Бул жерге чогулгандардын айтымында отун базасынын кызматкерлери ансыз деле акысыз алып жатасыңар деген жүйө менен кумга окшогон майда көмүрдү таңуулап жатышат. Майда көмүр жакканда көпкө чейин күйбөй түйшүк жаратары анык. Шылдыңда берген көмүр мынакей могун. Бул эмеге күйбөйт да, бул кантип күйөт могундай болгон. Бага мисалы үчүн мону жүктөп келген кететиге кара кечеден келди деп атат. Эмне деген акча кетти буга? Транспортко, муну түшүргөнгө, жүктөгөнгө эмне деген акча кетти? Эми ошо шылдыңдабай ошо инвалидтерди зычу кылбай эле, унижать этпей эле нормальный көмүр бербесе жок деп айтпайбы. Жок дегенде акчасын же болбосо эмесин берсе биз мындай достойный жакшынакай күйө турган көмүр алат элек да. Камчыбек Кененбаев 87 жаштагы пенсионер апасына бөлүнгөн көмүрдү алып кетүүгө келген. Бирок отунду машинасына жүктөп койгондон кийин анын сапатынын начар экенин байкап, кайра түшүрүүгө аргас болгонун айтат. Мамашага бүгүн айтты эле, пенсиянын талону келип калыптыр, барып алып кел ал деп. Келсек, көмүрдүн ырайы бул. Бул канча күйүп берет, ким билет. Элдин баары нааразы болуп турат азыр. Бизге салып берген ушу 1,5 тонна деп. Ушу портерде өзүм айдачы белем, мамаша жиберди эле ушуну алып келе кал депчи. Анан апаргандан уялып турам азырчы мамаша. Быйыл Бишкекте 4646 үй бүлөгө жеңилдетилген түрдө 1,5 тонна өлчөмүндө көмүр берилиши керек. Бул боюнча тендер өткөрүлүп, шаардык бюджеттен 20 миллион сом каралган. Бирок эмнегедир аз камсыздалган үй бүлөлөр жардамды ала албай, көмүр базасынын кызматкерлеринин туура эмес мамилесине кабылып жаткандай. Кара кечеден келген көмүрдү минтип өздөрү каалаганча бөлүштүрүп жаткан отун базасынын кызматкерлерин жолуктура алган жокпуз. Алар иш ордунда жок болуп чыкты. 4 күндөн бери ушул жерде жүрөбүз сагалап. Эмне болду? Эртең келет, анан келет, бул деген учрежденияга деп кечөө келсек, жакшынакай кара кеченин көмүрү экен. Өзүбүздүн продукция сүйүнсөк болот. А экинчисинде отсеянный кумдай болгон көмүр турат. Пенсионерлерге ошол деп бизде ыза кылды да. Буну деген жанагы эме кылып мусор деп тетеяка ташташмак. Анан кийин муну аны да адашып келип бизге төгүп коюп тур дейт. Анан кийин биз айттык, анан пенсионерлерге перепутали деп атат. Мынакей азыр өзүнөн сураңыз. Анан кийин перепутали мы дейт. Оказывается, ал деген мусорду деген билбей төгүп салышыптыр тигилер деп. Бул боюнча Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы түшүндүрмө берди. Анын айтымында ардагерлерге жана майыптарга бериле турган көмүр Бишкек ТЭЦ-нин лабораториясына текшерилет. Азырынча сапатсыз кара отун боюнча бир дагы шаар тургунунан арыз түшө элек экен. Бүгүнкү күндө ушу социалдык өнүктүрүү башкармалыгына бир дагы доо арыз келип түшкөн жок. Ушул көмүрдүн сапаты боюнча. Эгерде ошондой арыз түшө турган болсо, биз ошол комиссия түшкөн арыз боюнча комиссия түзүп, иликтеп, көмүрдүн сапатын аныктап, эгер ошол көмүр баягы сапатка дал келбеген учурда ошол поставщиктин аркылуу биз көмүрдү алмаштырып берүүгө баягы тапшырма беребиз. Келерки жылы мындай жагдай жаралбаш үчүн аз камсыздалган үй бүлөлөргө көмүрдүн ордуна акчалай жардам берүү каралууда. Буга байланыштуу документ жакын арада Бишкек шаардык кеңешинде каралат. Нурзада Сыдыкбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.